Жетіле. Bismillahirrahmanirrahim. Туғандар, ассаламу алейкум. Жалпы эле биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн 20 ноябрь 2024 жыл Европадан келген өспүрүм жылкыларды көрсөтөбүз. Көп эле ойлошу мүмкүн мыналарды 3 же 4 жылдык деп. Бул азыр өспүрүм тайлар экен. Ушулардын ар бири маалыматын жеткиребиз. Бул жакта тайдын хазайыны Темка деген байкебиз бирден катар маалыматын берет. Сиздер мондай бирден бармакча лайктан бастырыңыздар. Темка байке жакыныраак келип, нонун машалла. Но тору кашканын эмне болгон, породалары эмелер жөнүндө айтыңыз. Канча баш чыгарабыз? Бүгүн 2 баш Польша чыгарабыз. Европа. Бириси Европадан. Ана 2 баш. Бириси спортивный конский. Спортивный конский. Булардын документи бар экен, мына. Документи менен ооба. Документин астыра кармаңызбы? Астыра кармаңыз. Документинде мына эмне деген? Эмеси? Кличкасын англисче мен окушты жакшы билип эткем. Франьон, параметрлерин көрүп коелу. Так, астынан кашкасы бар экен. Артыңкы 2 бутагы мына бар, Ооба. Туулган жылы кана? 30.08.22. 22, ошондо кунан экен, 22 экен, Кунан 2 жашта, мына документи дагы бар тугандар. Мына документтерин дагы көрсөңүздөр болот. Европа жылкысы, породасы ошондо спортивный порода экен, Спортивный мына көрүңүздөр. Азыркы учурда бул кунан 2 жаштын бою канча азыр? 1.70. 1.70 таза чыгат, Таза, ооба. Эми ар жака жетилеп коюң эми. 1-2 бастырып да көрсөтөлү. Ха жанар, мына 1.70. Бери кайтар эми. Мына узундуктарын көрүңүздөр, узундуктарына аябай узун, курсакты өсө турган өспүрүм издегендер болсо, дагы өсөт буюрса мыналар. Эми Темка байке бул үйрөтүлгөнбү же үйрөтүлгөн эмеспи? Жок, пока үйрөтүлүп элек. Азо, Азо ойнойт. Машалла, көрүңүздөр. Бул Европадан келгенде канча болуп калды? Мына 2-нчи жылына, мына. Бунан болду, 1 жыл болду да. 1 жыл болду келген, Машалла. Тугандар, жылкынын көрүнүшү азыр эми мен бут колдорун жакынан көрсөтөйүн. Таза өшө мына буттары? Буттары таптаза. Буттарында эч бир ишинасы жок. Такаланган эмес, үйрөтүлгөн эмес дедиңиз, Азо, Мына жаныбарды жакынан барайын. Азыр экинчиси bundan өскөн дагы мындай аябай сонун чыгат деп атат. Азыр эми мына экинчисин көрсөткүчө пока биринчиси мына буттары. Бут колдору, төштүн кеңдиктери, мына буттары, кошулуштар, бай билектер бар жогу таза экен. Жылкынын кашкабагы, мына турушу көрүңүздөр. Эми ой пикирди комментарийга да жазасыздар. Мына тугандар, эми мен азыр экинчи өспүрүмдү көрсөтүүнү баштайын. Биринчи бунун баасын сурап коеюн. Шеп бунун баасына токтолсо канчага коесуз баасын? Баасын 16.500 коебуз. 16.500 жылкыга жараша, Ооба, жылкыга жараша. Мусабынын келечеги өтө жакшы. Аламануулакка буюрса түшө турган чоң жылкыlardan болот да. Мына көрүңүздөр, узундуктары мына $16.500 сүйлөшүү жолдору болот. Жылкынын баасы айтылды. Эми азыр экинчи номерди көрсөтөбүз. Сиздер видеодон алыстабай туруңуздар. Уровень жерге тийди. Мында ошондо уровеньге канча болуп калат бою? 1.73. 1.73 мына уровень экен. Бул жагын көрдүңүздөр. Көрүп туруңуздар, азыр бунун дагы документи бар экен. Эмне болгон документ өзүңүздөр дагы байкап көрөсүздөр. Азыр эми биз чекеден документти көрсөтөлүчү. Документти ачыңызчы. Бул жигит бастыра берсин. Документинде кашкасы бар. Сласка 2021-03-2021 экен, 21-03, 2021 жылкы. Европанын Сласка деген породасы экен. Жашы 3 жаштагы биздин кыргыз эсеп болгондо бышты экен тугандар. Бышты эсеп, бою 1.73 болду. Кеп бул жака туруп эми бул үйрөтүлгөн бул? Бираз мени үйрөтүлгөн. Такалакта койгонбуз. Дальше тарбиялап үйрөтүп алыш керек. Толук тарбия жок, Толук тарбия жок. Жазда бираз минилүү үйрөтүлгөн, азыр эми семиз минилүү десек. Мына тугандар. Көрүңүздөр, куйрукту тикесин алып, дух жакшы окшойт, Дух жакшы, аябай жакшы. Ошо үйрөтүп алган эле адам болсо жеңил дагы азыр. Жеңил. Жанагындай буттарында жүндөрү да жок десеңиз, Жок.
Эми азыр бут колун көрсөтөйүн. Мына такасы качанкы? Эскирип калдыбы? Такасы эскирип эле калды. Жаздагы деп аттыңызбы? Үйрөтүлгөндө. Үйрөтүлгөндө такаланган боюнча турат. Азыр бут колдору таза. Таза. Жакындан мен бут колдорун, жылкынын көрсөтүп коеюн. Бул дагы Европанын Сласка деген породасы экен. Мына бут колдору, кошулуштар, бай билек, муундардын кошулуштары мына. Көз көзү көр эмес, акбак түшкөн эмес, бар жогу мына көрүп жаткандай. Эми жигит бул жака жетелесин азыр. Мына жетелеп дагы көрсөтүп коелу. Бери кайтарып келер. Эми азыр арт жагынан могу чаттын кендиктерин, бул эми конечно Аламан улактын аттары болот буюрса. Көрүңүздөр. Түсү темир көк болуп калат экен. Мына чаттын кендиктерин байкап көрүңүздөр. Азыр баасын дагы сурап сиздерге жеткирип беребиз. Баасын Темке байкебиз канча койгонун көрүңүздөр. Чогуу кастар. Мына жаныбар. Арт жагынан көрсөткөндө моюн турба экен. Мына арт жагынан мына чаттын кеңдиктери. Баасын эми жакыныраак келип туруп бир жакшы кылып элдиге угуз коюңуз эми. Баасы мына акция туугандар. Акция? Машинада да акция деп атышат го. Аха. Польшага 13800 коебуз. Жакын эле жери. 13800, 173 жаныбар. 73 евро уровенге. Покличкасы Океан деген. Океан кыргызча бул жагы. Ооба. Кыргызчасы мына Океан көрүңүздөр. 173 3 жаштагы бышты. Баасы айтылды. Ар бир жылкы чыкканда мындай бармакча лайктан басып колдоп туруңуздар туугандар. Жана ар бир жигитке ушундай жакшы өспүрүмдөр насип кылсын деп айтмакчыбыз. Мына адреси Бишкектен Совхоз Фрунзе деген айылдан болду. Мына Совхоз Фрунзе айылга келип көрө бересиздер. Документтер, чиптар бар жогу дал келет экен. Ушу менен видеону мына сиздер менен аяктап жатам.